Ханафи мазхабта Ад-Дуррул Мухтар деген китап бар. Ага Шарх Раддул Мухтар Хашият ибн Абдин берилген. Хашият ибн Абдиндин 2-том 460-бетинде жогорку шархында Дуррул Мухтарда мындай пайда келет. Истинжа маселесинде зарадан сак болуш керек да, зарадан таза болуш керек. Ошол зарага тиешелүү маселе кабырда суралып калабы? Кабырда эң биринчи эмнеден суралат? Кабырда негизи эмне суралат? Анан кыяматта адам тирилгенде эң биринчи сурак эмне болот? Азыр ошол жөнүндө пайда болуп атат. Кабырдагы сурак, кабырдагы эң негизги баягы жаратуучунун китебин кайсы, пайгамбарын кайсы, бул адам туурасында эмне дейсиң деп иманга тиешелүү суроодон кийин кабыр азабынын суроосуна тиешелүү зара маселеси, анан кыямат кайындагы тирилген маселеси болот. Хадисте айтып атат мынакей, лима орада дейт, аввалу ма юсалу анху фил кабри, кабырда эң биринчи сурала турган нерсе ат-тахарату дейт, даараттан суралат дейт. Даарат дегенде жалпы даарат маселеси анан ат-таранил баул да, зарадан кандай таза болду. Яни истинжа маселесин ажаткана кирип чыкканда кандай мамиле кылды. Улуу сөздү уят жок, бел урук эркек адам никесиндеги адал жубайы менен жакындык мамилеге баргандайын ошо тазалыкка кандай көңүл бурду. Ва фил мауқиф, кыяматта махшар майданына эсеп кысапка чогулган эң биринчи аныс сола, намаздан суралат деп келди дейт. Дуррул Мухтар түшүнтү. Ылдыйкы хашия эмне дейт? Көңүл буруңуз. Хашияда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтып атат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан эң биринчи 3 хадис келген. Кабырда мейли зарадан суралат деди, бирок кыямат кайында тирилгенде аввалу ма юхасабу бихил абду яумал кыямати мин амалихи, кыямат кайында адам баласы амалынан эң биринчи салату намаздан суралат деди. Башка бир хадис келди туугандар. Сахих хадис келди. Имам Ахмад, Имам Ахмад, Имам Бухари, Тирмизи, Ибн Мажа, Насаи деген. Кутубу ситтада келген хадис эмне деп? Инна аввала ма юқда байнан нас яумал кыяма, кыяматта адамдардын ортосунда эң биринчи каза кылып сот чечими, Алла Тааланын адлет чечими. Фиддима, адамдардын кандары жөнүндө эсеп кысап болот дейт. Кан. Бирөөнү жассы өлтүрдүңбү, өлтүрбөдүңбү? Ким бирөөнү киши колду кылып, жазыксыз бейгүнө өлтүрө турган болсо, жалпы ошого жооп бере турган нерсе болот деди. Демек, талаш тартыш болуп атат. Кыяматта эң биринчи намаздан, анан адамдардын ошол кан акысына кантип жооп берет? Адамдын акысына кантип жооп берет? Бирөөнү киши колду кылып өлтүрүлдүңбү, жокпу деген маселе. Биринчи эмеден баштайлы. Кабырдагы сурала тургандан. Кабырдагы сурала турган өтө чоң пайда туугандар. Биринчи ылдый жагынан баштайбыз, машаалла. Муъджам Табарани. Көп жерде бул басма жок. Муъджамул Кабир Имам Табарани хижраттын 360-жылы кайтыш болгон, эстеп калыңыз. 6-томунун 1986-бетинин 7607 хадиси. 7607 хадиси. حدثنا محمد بن عبد الله بن بكر السراج حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حدثنا أيوب يعني سختياني деген чоң табиин عن مكحول شمداغ чоң табиин عن أبي أمامة صحابة الباهلي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا البول зарадан этият болгула. Зарадан чачыратып алуудан, жуубай коюудан, зара жыттанып жүрүүдөн, истинжа маселесине көңүл бурбай коюудан, гусулсуздуктан, жалпы ошо зарадан этияттагыла. Фа иннаху анткени аввалу ма юхасабу бихил абду фил кабр, кабырында эң биринчи эсеп кысап бере турган нерсе, мына ошол азабын тарта турган нерсе, мына ошол зарадан болот деп атат. Ооба, бул деген сөз жанагыны кайтарбайт. Биз окуп атпайбызбы мына могу? Шашпай туруңуз, бияка бул карандашты кое туралы, бет адашып кетпесин. Но исбат азабыл кабр деп. Бул жерде сенин жаратуучуң ким? Сенин бул пайгамбар жөнүндө эмне дейсиң, китебиң жөнүндө эмне дейсиң деген ал иман боюнча биринчи суралат. Бул аввалу эсеп кысап болуп баягында кабыр азабына дуушар кыла турган эң биринчи нерсе, суралып дуушар боло турган ушул баул маселеси дейт, зара маселеси дейт. Муну кийин тартып алыңыздар. Канча деген эмгек менен кетилди шеги. Быйыл алган бул китеп көргөзмөсүнөчү. Жарым саат издеп отуруп табылган эметилди да. Хадисте деле оңой эмес. Бияка коюп турабыз муну. Бисмилла. Андан кийин Мажма Завайт эң мыкты басмасы Дарул Минхаж Имам Хайсами рахимахуллах. 3-томунун 42-бети туугандар 2 хадис келген. 3-томдун 42-бети хадистин номерлери кайсы экен? 1049-1050. Мажма Завайтте. وعن أبي أمامة جناح الصحابة
Anın Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kal ittaqul baul jana hadisin lafzı. Fa innahu awwalu ma yuhasabu bihil abdu fil qabr. Qabırda en birinci hesap kılına turan uşul zara masalesinden bolat dedi. 1050 hadis. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytdı. Ya Resulullah aftina bizge жооп бериңчи дегенде мимма азабul qabr деген. Qabr azabı көбүнчө эмнеден болот? Эмне qabr azabына көбүнчө эмне себептен адам душар болуп калат дегенде кала min asaril baul экинчи риwayat. Заранын жанагындай асарынан. Заранын тамчысынан, зарага көңүл бурбагандыктан, гусул маселесинде жана белуруктан тазаланып жүрбөгөндүктөн дейт. Биринчи хадис сахih, экинчи хадис даиф дептир, даиф менен хасан деген даражага көтөрүлөт. Алымдар такыйында жакшылап түшүндүргөн. Бул экинчи кетти. Үчүнчү Канзул Уммал Muttaqil Hindi деген чоң алым 975, yani 10-чы кылдын алымы. 9-чу жилд, 9-чу том. Бул жерден бир канча хадистен пайдаланабыз, мындай кылып белгилеп койдум. Ушул зарага тиешелүү маселелерден. 26362 хадис элестетиңиз. Канча китеп топтогон да бул киши. Нече 9-чу том. Эмне хадистер топтолгон илим да бул. Бирок хадис тез алынбайт, өкүм эмне дедик? Усулга мусталах хадистен усулга өткөрүлөт, усулдан эметтен мазхабтан фикка салынып чыгат. 26362 хадисте эмне дейт Пейгамбер? Ittaqul baul zaradan ehtiyat bolgula fa innahu awwalu ma yuhasabu bihil abdu fil qabr. Qabırda en birinci hesap kısapına uşundan bolat dedi. Hadis tap kelgeni karasanız top dep turbayba. Majmu'uz Zawaid emede. Kanzul Ummal'da. Top degen İmam Tabarani riwayat kılgan. Kaysında Mu'jamul Kabir'de. Kimden riwayat kılgan? Ana Abi Umama'da. Gördünüz, her bir kitapın usulunu düşünüşünüz gerek. Keyinki 26363 hadiste aksaru azabil qabri minal baul deydi. Көбүнчө кабыр азабы, кабыр азабынын көпчүлүк бөлүгү зарага этият болбогондуктан чыгат дейт. Каф деген Имам Мустадрак, Имам Хакимдин Мустадрагында. Хамим, түшүнүктүүбү? Ан Аби Хурайра радhiyallahu anhu. Андан кийин 26364 хадис. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Аммату азабul qabr minal baul" дейт. Ан Ибн Аббас, Рау бул жерде Ибн Аббас, Имам Хаким Мустадрагында алып келип атат. Көбүнчө азап ошо зара себептен болот. 26365 хадис. Tanazzahu minal bauli, zaradan ehtiyat болуп тазалангыла. Yani азыр биз окуй турган истинжа маселесине көңүл бургула деп атат Пейгамбер. Истинжа маселесине, кийин жана гусул маселесине. Эркек адамда, аялдагы аябай зарага өзгөчө эркек адам аялга бир аз истинжада окуйбуз, эртең бүгүн жетишпей калса. Бир аз отуруп тазаланса болот, бирок эркектер эhtiyat болуш керек. Tanazzahu minal baul fa inna ammat azabul qabr minhu дейт. Кутун деген Sunan Daraqutni. An Anas. Sunan Daraqutni. Кийин ортодогу эмес 26369 хадис мен жазып өтө мухим деп. Бул өтө зарыл туугандар. Кандай? Иза арада хадукум, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтып атат, силердин бирөөңөр айябул зара ушатам десе. Ажаткана кирип, ишим муктаждыгын бүтүрөм десе, өзгөчө зарада. Фал яртат ли баулихим да айтканда Фалиартат дегенде бул нусканы жакшы жер карасаңыз, эски басма. Бирок береке бар. Нихаядан фи гарибил хадистен. Ибн ал-Асир рахмаллах маанисын келип атат. Фалиартат деген ай ятлуб маканан лайнан ли алла яржи алейхи рошашу баулихи дейт. Жерди жумшактап, зара түшкөн учурда улуу сөздүн уяты жок. Катуу жерге тийип чачырап кетпеш үчүн жерди жумшактап, чачырандысы кайра кийимине, санына, кийимине чачырап жууп, ошол себептен кабырда кыйналып калбаш үчүн жерге сиңип кете тургандай кылып жерди даярдагыла деп атат. Бары эле шыр. Көрдүңүзбү демек, отуруп, адептер бар, эртең толук окуйбуз. Отуруп, жерде жанагандай жумшагыраак сиңип кете тургандай кылып, туруп зара маани бербейт да көрөт, туруп эле зара кыла берет. Маани бербей калган адамдар бар да. Абу Муса ал-Ашари Сунан Дал дегени Сунан Абу Давудда келген. 26370 хадис. Иза бала хадукум фалертат либаулихи, фалертат дегенде муртат болбосун деген эмес, жерди жумшасын деген сөз. Иртададан чыккан. Либаулихи маканан лайнан, жумшак жерди карап, ошол жерди жандай чукулап эметип, мындайча айтканда, зара семете тургандай болсун деп атат. Этиятташ керек экен да. Улуу сөздү уят жок, баягындай. Азыр биз унитазга башка отурабыз, уч жагына мындай келип калбай, кичине сол кол менен мындай кылып, ылдыйкы тешик жагына түшүп кете тургандай, чачырабай тургандай болуш керек да. Кабыр азабы оңой эмес туугандар. Бул да Сунан Абу Давудда келип атат, ан Аби Муса ал-Ашари дейт. 26370 хадис туугандар. Иза бала хадукум, силердин бирөөңөр зара ушата турган болсо, фалиянтур закараху саласа натаратин дейт. Пайгамбар айтып атат, ылжыт түшүндүрөт. Акырын улуу сөздү
улуу сөз уят жок, бул шариатта айтып атабыз. Уялып билбей отуруп кабыр азабына дуушар болуп калбаш керек, Кудай сактасын. Эркек адам сол колу менен акырын алигисин мындай кылып койсун деп атат да. Анткени эркек адамдыкы мындай сыгылып келет, ошол тамчы ортодо калып калбасын деп атат. Акырын астынан мындай фикта да келет окуйсуз. Мындай кылып катуу кылбасын. Ал импотенция башка оорусуна алып барбасын. Ылдыйкы жамбашта, ылдыйкы тараптан акырын мынтип эметип туруп, мындай кылып калган саркындысы чыгып кетсин деп атат. 26374 хадис бул өтө зарыл. Изабала хадукум пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи айтат, силердин бирөөңөр зара ошата турган болсо, фала ястакбили рих, шамалдын тарабына отурбасын дейт. Неге шамалга карап эметпесин? Би баулик зарасы менен, анткени фатаруддаху алейхи, жанагы шамал зарасын өзүнө кийимине чачыратып койбосун. Вала ястанжи би ямин, оң колу менен дагы исин жагылып отурбасын дейт. Демек бул туугандар бүт ошол жанагы кабырдагы эң биринчи болот деген маселелерге мендеги хадис кулактар көп, бирок убакытка байланыштуу гана жерин алып келген. Шашпаңыз, зарыл маселе бар. 8-чи бөлүм албаулу коймон туруп дара ушатса болобу, аны эртең сиждада окуйбуз. Жакшы эмес дедик, макруh болот, жакшы эмес. Majma Завайт имам Хайсами мо хадис тап келип атат, 1030-чы хадис. Ан Умара, Азрет Умар радhiyallahu айтканы бар. Хадис мауқуф. Кандай? Кала ма булту коймон мунз асламту, исламды кабыл алгандан бери туруп зара кылган эмесмин деп атат. Анык арам болуп калат, күнөө болуп калат деген сөз эмес. Баягындай чачырап кетет, отуруп зара кылган адепке ылайык болот да, макрух болот. Ровахул Баззар дейт, Муснадул Баззар дейлген, орайжалгын сиқат, яни сахих хадис деп атат. Албетте, bizde иншалла хадистен эч ким түз өкүм алып аткан жок, фикта эскертет, болгону далилдер. Далилдер. Аны кээ бирлер ойлоп калат, фиктан окуп атса далилдериңер гана деп. Басап бармамагандар далилдер толтура. Эми экинчи маселе, кыяматта эмне болуп атат? Азыр биздин маселе эң биринчи намаздан суралат деди. Андан кийин адамдардын жанагындай эң биринчи адамдардын акысынан киши өлтүрдүң беле, өлтүрбөдүң беле деп суралат деди. Ошону окуйлу. Бериңиз. Зара кылгандан кийин кагаз коп болсун да. Ошол кагазды дарат алып атканда алып коюп туруп дарат алып намаз окуй бериш керек же ошол кагаз бойдон эле окуй берсең? Алып койгон жакшыраак болот. Бул келет азыр. Исинжада окуйбуз, улуу сөз уят жок, бир тууганыбыз, диндеш бир тууганыбыз, Анимет досубуз сурап атат. Улуу сөз уят жок, эркек адам ажатканага отурганда бир жерде тазалап туруш жагына кагаз ороп койсо, ошо менен калып кетсе эмне болот деп. Эгерде жана тамчы түшүп калса жакшы эмес, ошон үчүн даратка киргенге чейин алып карап, кургактап туруп анан чыгыш керек. Бул боюнча 3 нерсе бар. Истибро, истинко, анан истинжа деп. Бул келет окуйбуз. Бүт мо Хашат ибн Абиден сызып койдум. Эң жакшы жолу кайсы методика алдыда келет сиздин сурооңуз. Азыр мо туугандар, мо китепти алышыңыздар керек. Китап Сунан Абу Давуд. Устазыбыз Шейх Аллама, устазыбыздын устаздары Шейх Мухаммад Ауама устаз хафизахулла тахкик кылып чыккан. 4-5 томдук мыкты эмгек. Сунан Абу Давудтун туугандар 860-чы, ар бирин жазып отурасыздар да. Сунан Абу Давуд 860-чы хадисинде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хадисте айтат. Не деген хадис? Инна аввала ма юхасабу ан-насу яумал киямати мин а'малихим. Кыяматта кабырдан тирилип чыкканда инде, кыяматта адамдардын эң биринчи эсеп кысап кылына турган амалы ас-сола, намаздан деди. Хадис бар, бирок бизге керек жер ушул намаздан. Эгер намаз туура болсо, анан башкасы туура кетет деди. Шашпай туруңуз. Бул Сунан Абу Давудта жана башка хадистерде да келген. Ал эми Бухаринин шархы эмне? Умдатул Qaри. Умдатул Qaри ким? Ханафи мазхабтагы Бадруттин Айни деген эң чоң алым. Хафиз Бадруттин Айни 855-жылы айтыш болгон. 9-жылы маалым. Эмне дейт? Бухариде хадистин номерин эстеп калыңыз. 6864 хадисте حدثنا عبيد الله بن موسى عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود يعني قال رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يقضى بين الناس في الدماء. Адамдардын арасында деп атат, бирок көңүл бура турган нерсе. Адамдардын арасында эң биринчи адилеттүү чечим фиддима, адамдардын каны жөнүндө болмокчу дейт. Каны дегенде бирөөнү жазыксыз өлтүрдүбү, өлтүрбөдүбү, бирөөнүн өмүрүнө кол салдыбы, салбадыбы дегендей. Эми эки хадис бири-бирине каршы болуп атат да. Биринчи Ай фил кодо биху жок, кандардын өкүмү биринчи эметилет дейт. Бирөөнү киши колдо кылып өлтүрдүбү, жокпу дейт. Бир адамга жооп берин элестетсеңиз, ошон үчүн Кудай сактасын, жанагындай кылмыштын түрлөрү, жанагындай чорный деп коебу, кылмыштуулук деп коебу, Кудай ошондон сактасын да. Илим окуп жүргөндө эч бир нерсеге аралашпай,
таза жүргөнгө Кудай таалам баарыбызга насип кылсын, баарына. Ошолордун катарын бизге. Фил кадаб хемдеге лианнаху а'замул мазалими фима яржу илал ибад. Пенделердин акысында эң чоң зулумдук адамдын киши өлтүрүү болот деп атат да. Адамдардын акысынын ичинде. Эми эки хадистерди окудук. Сунан Абу Давудда жана башка хадис булактарында эң биринчи эсеп кылсам кылына турган намаз деди. Бухариде жана башка хадис булактарында эң биринчи эсеп кыла турган адамдын акысы бирөөнү өлтүрбөдүбү деген. Кандай кылабыз десе, карасаңыз шархта. Умдатул Кариде Шейх Аллам Ал-Айни рахимаху өз айтып атат. Фаин кул деген минтип айтсаң дейт. Руян Аби Хурайра тамана Сунан Абу Давудда келгендей. Хадис келди го. Аввалу ма юхасабу бихил мар салатуху. Имам Насаи, имам Абу Давуд башкалар. Ва байнама таарта. Сиздин алып келген хадис менен Бухариде диги каршы келип атпайбы? Биринчиси намаз, а бул жерде адамдын акысы киши өлтүрүү десе, культу мен жооп берем дейт, түшүнүп айтсаң. Ла таарда карама-каршылык жок. Ланна хадис Абдулла биздин риваяттагы Азрети Абдулла радиаллаху таала анхунун эмеси Абдулла бин Масуд айттым го жана. Абдулла бин Масуд радиаллаху анхунун риваяты фима байнаху ва байна гайрихи. Өзү менен Алла тааланын ортосунда болуп атат дейт. Түшүнүктүүбү туугандар? Yani bizdeki o adamların ortasında болот бе, adamların kanında есеп кылсак болот деген адамдардын акысы жөнүндө сөз кетип атат. Ва хадис Аби Хурайра намаз болот деген фи хассати нафси өзүнүн жараткандын анын үстүнөн болгон акысы жөнүндө сөз кетип атат дейт. Экөөндө карама-каршылык жок деген сөз. Эми бул дагы бүтө элек туугандар, шашпай туруңуз. Мин сихахил хадисил кудсия 100 хадис кудси ма шархига деп 100 хадис кудсийди сахихин тандап шархтап берген алымыбыз Мухаммад Авам устазыбыз. Чубак устазыбыз тараптан да, Саид Багдаш устаз тараптан да устазыбыз болот. Ошо кишинин китебинде айтат. Түшүндүрмө берет мына. Адам эме карагыла деп тур. Келип туруп акырында мындай деп айтып атат да. Шашпай туруңуз. Мынакей. Намаздын зарылчылыгы. Демек бул жерден эмне билинип атат? Алла тааланын акысы билинип атат. Пендени эң биринчи эсеп кылсап, пенденин үстүнөн намаздан эсеп кылсап болот. Намаздан туура фаузу фи хадал хисаб, намаздан так эсеп кылса так өткөн адам аламатун белги болот, ала фаузу фи ма баъда калган нерсесинен дагы ийгиликтүү өтөт деген. Ва маалум бизге белгилүү шариатта, усулда, акыйдада окугандай, аннал хукуку кысман, акылар экиге бөлүнөт. Хукукун лиллахи таала, Алла тааланын акысы, ва хукукун ли ибадихи бейна баъдихим баъдан, адамдардын өзү ичер акысы. Фахадил аввалия могул жерде намаздан суралат деген иннама хия бинисбати ли хукукиллахи субхана, Алланын акысы жөнүндө кетип атат. Ва амма аввалу ма юхасаб алейхи ал-абду мин байнил хукук мин байни хукукул ибад, пенделердин акысынан эң биринчи фахуа дима. Санан Абу Давуд башка келгендей, адамдардын Бухариде келгендей кандарынан жөнүндө суралат дейт. Болуптур. Эми бул жерде хал юбдау бил хисаб, Алланын акысы намаздан суралабы кыяматта? Че пенденин акысынан суралабы десе, жок, коолу алымдар айткан аламру тауқифи, акылыбыз жетпейт ага кыямат маселеси. Аны Аллага тапшырабыз. Бирок экөө бирүнө карама-каршы келбейт дедик, Бирок Алланын акысы намаз, адамдардын кандан суралып турган адамдардын өзү чара акысы. Бирок захирул хадистек бул айтып атат. Могул жерде келген хадистин сырткы мааниси Алла тааланын акысы биринчи келет дегендей болуп турат. Аллах таалам билүүчүрөк дейт. Субханакаллаху ва бихамдик, нашхаду ан ла илаха илля ант, настагфирука ва натубу илейк. Бүгүн ушуну менен сабагыбызды токтотобуз. Кудайым буйрса эртең истинжа маселесине жекече бир сабак кылабыз. Бүт кенен адептери менен ага токтолобуз. Болгону мен айтайын дегеним, монча хадис булактары, хадистердин шарттарынан ошол заарадан этият болуу. Истинжага маселе берүү маселесине көңүл буруш керек. Адамдар ажаткана шашып кирип эле, тиги жерде кийин тамчы чыгып калса деле, дарат бузулуп калса деле көңүл бурбай намаз окуп коет, ошон үчүн ишим жүрүшпөй атат, дуам кабыл болбой атат. Ким билет, балким истинжа маселеси дурус болбогон чыгар. Истинжа дурус болбогондон Кудай сактасын, мантип эч ким айта албайт, дарат өтпөй калыш коркунучу бар. Дарат өтпөсө намаз өтпөй калат. Ошон үчүн истинжа маселесинен коркуп калбаш керек, бирок маани бериш керек да. Жин маселеси сыяктуу. Жинди бир отур ойлоп жатып албаш керек. Коркуп, Алладан коркуш керек. Анан маани бербей да койбош керек. Ошон үчүн истинжа маселесине олуттуу көңүл буруп коюш керек. Амин. Субханакаллаху ва бихамдик, нашхаду ан ла илаха илля ант, настагфирука ва натубу илейк, бирахматика.